Кыргыз үчүн Күгө Манас Баатырдын 40 чоросу болгондугу тарых барактарында сакталуу. Бирок учурда дагы 40 чоро аталышындагы жигиттер өз ишин алып барып келүүдө. Бирок сөз ал жөнүндө болбойт. Бүгүнкү биздин сөз кыла турган нерсе бул 40 кыз аталышындагы атайын уюм түзүлүп, жаш кыздар менен иш алып баруу алдында турган кези. Алардын максаты, пландары жана кылган иштери туурасында бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө дал ушул 40 кыз аталышындагы уюмдун кызматкерлерин чакырган элек. Алгач биз студиябызга 40 кыз уюмунун төрайымы Перизат Суранованы, ошондой эле 40 кыз уюмунун таалим-тарбия боюнча жоопту кызматкери Гүлайым Табалдиеваны чакыралы. Алгачкы ушул уюштуруучу болгондуктан, негизги төрайымы болгондуктан мен сизге биринчи суроомду узатайын. Дал ушул 40 кыз аталышындагы уюмдун түзүлүп калышынын негизги себептери эмне болду? Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы өнүгүүдө негизинен эмне үчүн айымдарыбыз ушундай бир биригип, ынтымакташып, ошол бир багытта жумуш алып барсакпы деген оюбуз бар. Бул негизги себеби улуттук жана үй бүлөлүк баалуулуктардын жоголуп бараткандыгы биз үчүн абдан бир негизги түрткү болду десем адашпайм да. Анткени коомчулукта көптөгөн терс көрүнүштөр пайда болду. Акыркы эле бир-эки окуяларга басым жасасам, бул биздин арабызда эле биздин наристе болгон балдарыбыздын зордуктоосу. Бул эмне деген кеп? Эч качан кыргыз элинде мындай көрүнүштөр болгон эмес. Биз азыр бүгүнкү күндө аял заты өзүбүздүн күйөөлөрүбүзгө, бир туугандарыбызга, айлана чөйрөдө мырзаларыбызга ишенбей калдык. Бул абдан чоң көрүнүш. Болгондо да терс көрүнүштөрдүн бири, анткени үй бүлөлүк баалуулуктардын жоктугу мына ушул кесепетке алып келип атат да. Экинчи көрүнүш бул кыздарыбыздын сойкулугу. Жана башка бир топ мисалдарды айтып кетсем болот да. Ал эми аты боюнча бир эки сөз учкай айтып кетейин. Бул символикалык түрдө тандалган нерсе. Манас эпосунда 40 чоро мен 40 кызга өзгөчө орун берилген, жакшы билесиздер. Манас атабыздын 40 чоро жигиттери негизи жоокерлер болгон да. Ал эми Каныкей апабызда 40 кыз ошол жоокерлерге жардам берчү колкабыш болгон айымдарыбыз болгон. Символикалык түрдө эле аталган нерсе. 40 чоро аталышындагы атайын бир жигиттерден турган бир топ өзүнчө иш алып барып келүүдө. Алар менен биргеликте иш алып барасыздарбы? Аларга жардамчы катары? Акыркы учурларда коомчулукта дагы бир пикир жараткан ошол 40 чоро кыймылынын сойкуканаларга баргандыгы абдан бир жакшы жактары бар, жаман жактар деп коом аябай кызуу талкуу кылып атат да. Биз ушул багытта балким ошол учурда эртерээк түзүлүп, эртерээк уюшулуп иш аткарчу болсок, балким ошол терс көрүнүштөр болбойт беле деген бир оюбуз бар да. Мисалга тагыраак айтсам, бул сойкуканаларга барганда кээ бир кыздарыбыздын жүздөрү ачылып, мындай ошол видеолор интернетке да чыгып кетти да. Балким биз аял катары, биздин бир жан дүйнөбүздү, биздин кыздарыбызды түшүнгөн киши катары балким бөлөкчө иш жүргүзөт белек, балким ошол жерге баруунун жолун бөлөкчө кылат белек, кыздарыбызды көргөзбөйт белек, же болбосо мындан ары ошондой терс көрүнүштөргө жол бербөө багытында жана ошондой эле мыйзам ченемдүү маданиятка, тарыхка, каада салтка, баалуулуктар жандандырууга аракет кылалы деген бир ойдо. Ошол 40 кыз аталышындагы уюмда сиздин негизги кызматыңыз туурасында айтып өтүңүзчү. Өсүп келаткан жаш, артыбыздагы жаш кыз келиндерге ошонун кыз кезинен, мектептеги учурунан баштап кыргыздын кыздарынын каада салтын айтып жеткирүү. Байыртылын келаткан каада салттарды жалпы кыздарга үйрөтүү. Жалпылыкка айтып, жаштарга айтып, каада салтты эмитен баштап айтпасак качан айтабыз? Башташ керек болчу. Ушул нерсе башталгандан кийин мен чын дилим менен ушул ишти аткарып келатам. Аткара берем. Анан ушул каада салтты айтууда, мисалы сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздө, айлана чөйрөңүздө дейбизби, айтор көргөн, билген кыздарга гана кыз деген мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деген бир ой пикириңизди айтасыз. Бирок жалпы Кыргызстандагы кыздарга кантип жеткирүүнүн жолу бар? Боз үйдө тиги коломтонун чекесинде отуруп гана угум сага айтам, керегем сага айтам, келиним сен ук, угум сага айтам, уулум сен ук менен гана, жөө сөз менен гана тарбиялап келген. Ушунча кылымдардан бери жөө сөз менен тарбияланып келген биздин кыздарыбыз
балдарыбыз эми биз массалык маалыматтарга чыгып айта баштасак тез эле сиңирип алат деген мен ойдомун. Тез эле сиңирип алышат. Жалпы максаты жөнүндө билели алдыдагы. Биздин бир эле максатыбыз бар. Ошул кылымдар бою сакталып келген элдин улуттук бир баалуулуктарын, бул жөнөкөй эле баалуулуктар. Бул ошол биздин мисалы үчүн маданиятыбыз, каада салтыбыз, үрп адатыбыз, тилибиз, кийим кечегибиз, эми ал жерде көп нерсе камтылган да. Андан сырткары үй бүлөлүк баалуулуктарга өзгөчө көңүл буруу. Мына ушул эки эле багытта биздин негизги максатыбыздын ушунун негизинде аныкталган да. Эми сизге бир суроо атайын. Ушул 40 кыз деп аталып калганын себебинен улам топто 40 кыз барбы? Жана топту түзгөн кыздардын мындай кандай кыздарды тандап алдыңыз? Албетте катарыбызда коомдук уюмдар бар, активдүү иштеген кайсыдыр бир багытта чөйрөдө эксперт болгон, мындай күчтүү адис болгон инсандар бар. Арасында психолог, журналисттер бар. Же болбосо дизайнер, модельерлер бар, ар кандай кишилер бар да. Ар тараптуу өнүккөн кишилер бар. Албетте алардын тажрыйбасын, мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга аракет кылабыз. Деп аталган уюмдун жүргүзүп жаткан иштеринен улам атайын бир видео интернет булактарында тарап, ага бир чоң талкуу жаралган эле. Мына ушул туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү. Андан соң маекти улантабыз. Бир нече күн мурда социалдык тармактардын биринде жалпыга маалымдоо каражатынын бир бутагы тарабынан чоң талкууна жараткан маалымат пайда болду. Айта кетсек, 40 чоролору улуттук кыймылынын 40 кыз аталышындагы аялдар канаты түзүлгөн. Жазылган маалыматка токтолсок, алардын максаты жаш кыздар менен иштөө. Анткени алар кимдир бирөөнө жубай, эне болушат да. Жаңы үй бүлөдө өзүн кантип алып жүрүү керек, апа болгондон кийин кантип алып жүрүү керек, балдарды кантип тарбиялоо керек, ал эмес жөнөкөй гана ашкананы кантип уюштуруу керек, деди Суранова. Андан сырткары бир нече лидер айымдар келип өзүнүн ой пикирин билдиришкен. Это работа с молодыми девушками, которые будут и становятся женами, матерями, как себя вести в новой семье, как себя вести, будучи матерью, либо как нужно воспитывать детей, как допустим, элементарно, даже может быть, даже как нужно организовывать кухню и готовки. Даже не говоря о традиционной культуре, мне бы хотелось просто, чтобы каждая женщина задумалась над собственной природой. Вот когда мы разберемся, что такое женщина, ее возможности, ее энергетический потенциал, то есть каждая женщина должна знать, какая сила заключена в ее душе, в ее природе. И вот эта сила, она сегодня должна работать на позитив. Она одному индусу ноги мыла. Я задала ей такой вопрос. Слушай, сестренка, ты своим отцу ноги моешь? Она смотрит на меня слезами на глазах. И она вот так мне сказала, вы сейчас не поверите. Вы знаете, мои родители не позвонят, не скажут, ты что кушаешь там? Ты одета в чем-то, ты обута? Наоборот, каждый месяц требует, где зарплата? Почему ты половину только отправила? А где половина? Это всего виноваты родители. Ушуга эле улай интернет булактарында берилген маалыматтардын биринде төмөнкүдөй жазылган. 40 чоролору улуттук кыймылынын 40 кыз аталышындагы аялдар канатынын өкүлдөрү жаш кыздардын арасында өз идеяларын, анын ичинде үй бүлө баалуулуктарын, патриархат жана исламдан баш тартуу идеяларын жайылтууну пландап жатышат деген маалыматтан улам Facebook баракчасын колдонгон жарандар дүрбөлөңгө түшүп, чоң талкууну жаратып, өз ойлорун калтырышкан. Бакыт Марсович, кызга кыркүйдөн тыюу деген сөздү билесиздер да, дин менен жашасаңыз анан түшүнөсүз. Чоң кыз, сиздин чоң аталарыңыз арабташпай эле намаз окуп келген, же чоң атаңыздын атасы арабча сүйлөп силер араб болуп кеткен жоксуңар го. Динге асылбай эле өзүңөрдүн ишиңерди кыла бергилечи. Чыңгызхан Амантуроолу. Улутчулбуз демишетип исламга көз жапкандар көбөйдү. Баам салсаңар боло. Исламды тутпаган түрк элдери бүтүн тукум курут болуп жок болушту. Исламды туткан гана түрк элдери туруктуу жашап келе жатат. Ыйык Куранда айтылгандай, бул силерге жишан эмеспи? Ой жүгүртпөйсүңөрбү? Чыңгызхан Амантуроолу. Эмнеси болсо да улутчулмун деп улутка кас болгон жөөттүн куйруктары көбөйдү. Манасты өнүктүрөбүз демишетип, манастын баркын кетиргендер көбөйдү. Теңирчимин деп исламга көз жапкандар көбөйдү. Бигмай Курманбекова. Чоролордо иш кылган уюмдарды көрбөй жатам. Ким чоролорго каршы пикир жазса, алар кыргыз элинин душманы деп тааныйм. Же жөн гана акмак. Мээрим Конушбаева. Мен намаз окуган 40 чоролорду тааныйм. Ким жазса да калп. Эптеп эле чоролорду жаманатты кылгысы келгендер.
Изат Токтосунов. Урматтуу мекендеш, урматтуу кыркчоро, мен да кыргыздын атуулу катары сиздерди колдойм, сиздер менен сыймыктанам. Шекербек Салиев. Бул жерде отурган айымдар улутубузга, мекенибизге күйгөн патриоттор эмес. Булар патриот болгондо хиджаб же улуттук авратын жапкан кийим кийишкен болмок. Анан кыргызды жоготуш керек. Уюштургандар ушундай болсо, келечеги коркунучтуу. Ырысбек Абдуллаев. Кыркчоролор жакшы, эгерде илгертен бери ата-бабаларыбыз тутунуп келген ислам динине туура эмес жолдордо болбосо, теңирчилерге окшоп. Кырк кыз дегенге каршымын. Мен кызга кырк үйдөн тыюу дегенди туура көрөм. Урмат Усубалиев. Ислам бизге жаннат энелердин таман алдында деп үйрөттү, эненин кадырын үйрөттү. Аллах Тааладан кийин эле атаңды ук деп атанын кадырын үйрөттү. Эми 4-5 МПОнун акчасына сугарылган акылы аз улутчул катындар бизге акыл үйрөтөбү? Керим Майрамбеков. Ата-эне күнөөлүү дейт. Бул 2 күндүк жашоодо ата-энебиздин ыраазычылыгын ала албасак эмнеге жүрөбүз? Бир нерсе болсо эле азыр ата-энени күнөөлөп калдык. 40 кыз деген өзү эмнени түшүндүрөт? Андай жок кыргызда. 40 кыз деген жомок. Зарина Камчыбекова. 40 чоро деп эркектер иштесе жакшы, аялдар жөн эле койсоңор болмок экен. Гүлбакыт Калык кызы. 40 чоро 40 кыз, сиздерге ийгилик каалайм. Нурбек Мураталиев. Биринчиден бул уюмдун аталышы эле туура эмес болуптур. 40 кыз эмес 40 айым болушу керек эле. Экинчиден улуттук каада салты жана баалуулуктарды сакташса, улуттук кийим менен улуттук тилде сүйлөшсө болмок. Советбек Курбаналиев. Негизи 40 чоронун кызматына ыраазымын. Эгер органдарыбыз ошондой иштесе, биздин келечегибизден чоң үмүттөр болот эле. Мына ушундай кыскача сюжеттен кийин биз 40 кыз уюмунун дагы кызматкерлерин студиябызга чакыралы. 40 кыз уюмунун улуттук баалуулуктар боюнча долбоорунун жетекчиси Гүлнара Качаганованы, ошондой эле теле алып баруучу жана актриса Назира Бердиголованы чакыралы. Негизи биз сизди бир теле алып баруучу катары жана актриса катары тааныйбыз, бирок ушундай 40 кыз аталышындагы топко кирип калышыңыз бир таң калыштуу болуп жатат. Эмне себеп болду? Эми бул уюм жөнүндө айта кетчү нерсе болсок, ар бир адамдын талкуусу ар кандай. Жеке менин пикирим айтсам, бул уюм түзүлгөнү абдан жакшы болду. Алыска кээ бир үндөрүбүз жетпей калсак, балким биздин үнүбүз жететтир. Балким биздин жардамыбыз тийип калаттыр. Мен буга ишенемин. Анткени чынында эле мындай уюмдар керек. Тамчыдан көл болот дейт да. Балким бара-бара биздин ошол 40 айым болобу, 40 кыз болобу, балким эртең 80ге айланаттыр. Ар бир булуң бурчтарда, чет мамлекеттерде ушундай уюмдар болсо, биз тыгыз иштешип турсак, мындай жанагындай зордук зомбулуктардан алыс болобуз. Ал эми ушул 40 кыз уюмуна кошулуп калганымна абдан мен кубанычтамын. Демек, мен элиме керек экенмин. Мен элиме кызматым керек, сөзүм керек, оюм керек. Эми бара-бара көсө болот дегендей, биз өзүбүздүн аракетибизди кыла берели, анан эл бамдаса керек. Сиздин ой пикириңизди билели, эми дал ушул 40 кыз уюмундагы сиздин кыла турган кызматыңыз. 40 кыз уюмунда мен улуттук кийимдерди, тамак аш, кандай жазаларын, кандай кайсы жашта кандай кийинип жүрүш керек. Азыр Демек, бир дизайнерлик жагын чагылдырып берем дебейсизби? Жакшы. Анан ушул кыргыздын улуттук кийими туурасында ушул кыздарга үйрөтүү иретинде деп атпайсызбы? Анан баягы тарых барактарына кайрылып, кайсы куракта кайсы кыз кандай кийиниш керек экен деген бир иликтөө жүргүзүп көрдүңүзбү? Иликтөөнүн үстүндө дайыма изденип, дайыма изденүүнүн үстүндө жүрөбүз. Элдин ой пикирин дагы билдик. Мына ошол жерден эң биринчи эле мунун аты туура эмес деди. 40 кыз эмес 40 айым болсо жакшы болот эле деген экен. Мына ошого токтолсоңуз. Атына көп өзгөчө көңүл бурган туура эмес го деп ойлойм да. Анткени негизинен жарандык коом активдүү болуш керек. Мүмкүн болушунча мамлекеттин алсыздыгына байланыштуу биз дагы жардам кылалы, мамлекетке салынгалы деген ойдо уюшулган топ. Ал эми дагы бир нерсени баса белгилеп кетким келип атат. 40 деген сан менен чектелген жерибиз жок. Катарыбызда мүчөлөрдүн саны абдан көп. Ал эми түрдүү пикир, түрдүү ой айтылып атат. Бул жерде эң негизгиси биз улутубуз кыргыз, бирок динибиз мусулман да. Биз мусулманчылыкка эч кандай каршылыгыбыз жок. Болгондо да биз ошо мусулманчылыктагы эң жакшы, эң баалуу нерселерди кайра жайылталы деген аракетибиз болуп атпайбы? Сиз жогоруда сюжетте айтып өтүпсүз, бул жерде бардыгын ата-энеге күнөөнүн баарын ата-энеге коюпсуз да. Алланын ыраазычылыгы ата-эненин ыраазычылыгында дейт да. Ошол ата-энени күнөөлүү деп өзүңүздү мындай
ошол сөзүңүздү туура эмес сүйлөп албадыңызбы сиз? Мен ал жерде ата эне күнөөлүү деген жокмун. Мен болгон бир мисал келтирдим да. Ата эненин күнөөлүгү болбойт. Анткени турмуш шарт ар кандай да. Балким сиз экөөсүнүн ата энеңиз жакшыдыр. Бизге туура тарбия бергендир. А башка үй бүлөдө баш багып көрсөк тескери да. Мен чет мамлекетке көп чыкканыма байланыштуу бир мисалды келтирдим. Бир кыз Индустун, Индия улутундагы бир мырзанын бутун жууп берип жатыптыр. Мен ал кыргыз экенин билген жокмун. Мен болгон суроо узаттым. Синдим десем, кыргыз экен. Анан айттым, синдим, сен ушинтип атаңдын бутун жууп берет белең? Десем мага көзүнө жаш айланып мындай деген пикирди айтты. Эже деди, ар айда мага телефон чалуу болот деди. Акчаны канча саласың? Ал атасы же апасы болобу сурабайт экен. Кызы эмне ичип атат? Кызы ошол ооруп калган жокпу? Кызынын бут кийими барбы? Кызы кайсыл жерде жашайт? Бизде Кыргызда бир нерсе бар да, биз чындыкты айтпайбыз. Россиядан келебиз, башка мамлекеттен келебизби? Биз ачык айтышыбыз керек. Ал жакта оюнчук эмес. Биз бир бөлмөдө 20-30 адам жатабыз деп. Чындыкты айтканда эч ким барбайт. Сиз барбайсыз, мен барбайсыз. Кайра жана синдимден кайрылып келсем, айтты, эже, айлыкты салам деди, бирок толук салбасам дагы мен сөз угам. Сен эмне үчүн айлыктын жарымын кармап калдың? Сен жарым акчаны эмне кылдың? Ал кыз эмне кийими жок жүрүш керекпи? Балким ал батирине төлөп аткан чыгар. Мына ошондой ата энелер бар дедим. Ошондой ата энеден Кудай сактасын. Ошондой ата энелер ойгонсун дедим. Ошол сөзүм ошол эле болчу. Ар бир ата энени жаман деген жокмун. Болгон ошол. Кыргыз уюмунда Гүлнара айым улуттук баалуулуктар маселесин карайт экенсиз да. Анан өзүңүз улуттук баалуулуктар деген эмнени түшүнөсүз? Ал эмне? Улуттук баалуулуктар деген бул Келиңиз, сиз түшүндүрүп өтүңүзчү. Азыркы замандын учурунда шайкеш келген кийимдерди Кыргыздын улуттук кийимдерин кийип жүрүү. Ошол тарапта бул Гүлнара көп чоң иштерди жасаган. Мисал айта кетсек, мындайча айтканда көргөзмөсүн дагы уюштурган. Өзүңүздөн укум келип атат да Гүлнара айымдан. Ушуну айтып берсеңиз. Улуттук баалуулуктар. Мен көп жылдар бою Москва шаарында иштеп жүрдүм. Ал жерде боз ий тигип, ошо кыргыздын кийимдерин, кыргыздын зергер буюмдарын көп көргөзмөлөргө алып чыгып, кыргыздын ушул кыргыздын баалуулуктарын даңазалап жүрдүм да. Ошол жерде кыргыз элчилиги менен чогуу иш чара алып жүрдүк. Мен мындай түшүндүм да, сиздер Кыргыздын улуттук баалуулуктар дегенде сиздер кийим кечектер менен гана чектелет экенсиздер. Кыргыздын улуттук баалуулуктар дегендин эмеси, масштабы абдан чоң да. Мисалы үчүн сизден ошону гана сурагам да. Мисалы үчүн мурда биздин эркектерибиз, жигиттерибиз согушка аттанып кетишчү. Аялдар үйдө отуруп тамак жасап, эркектин кийимин даярдап, кийимин тегип, бала багып, ошол эле боз үйдү эркектер тикчүмөс экен да. Бизде аялдар, эркектер согушка аттанып же мергенчиликке аттанып кетишчү экен, аял кишилер болсо, аял заты боз үй тигип, боз үй жасап, Кол өнөрчүлүк менен алек болушкан. Кол өнөрчүлүк менен. Жакшы, кийинки суроого көңүл бөлөлүп. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Сиз айтып атасыз да, кыргыз деген бул атка көп деле маани бербей койсо болот депчи. Анда сиздердин уюмуңуздарга деле маани бербей койсо болот экен да, же сиздер мындай аябай каалооңуздар менен ачкан эмессиздерби буну? Маани бербеш керек деп айткан жокмун, символикалык түрдө койгонбуз дедим. Балким биз ошо кырк чора коомчулукта жакшы иштерди аткарып атат, биз дагы ошо кырк кыз болуп уюшулуп, бирок багытыбыз мындай бир жаратмандык жолуна түшүүгө багыт алсакпы деген ойдо койгонбуз. Кызга 40 жерден тыюу. Эмне үчүн тыюу? Ойлонуп көрдүңүздөр беле? Бул жөндөн жөн айтылган сөз эмес. Биз буга дагы мындай бир кандайдыр бир деңгээлде сереп жүргүзүп, балким биз бүгүнкү коомду заманбап бир жашоого ылайыкташтырып, кызга 40 жерден тыюу эмес, кызга 40 эреже деген бир мааниде, жөнөкөй айтканда, азыр жакында эле бул кыргыздардын кодекс чести деп чыкпадыбы? Ошол сыяктуу биз айымдарыбызга болгон бир кодекс чести иштеп чыкпайлы деген бир демилге бар да. Бүгүнкү күндө ушул багытта биз азыр иштеп атабыз. Анан буюрса жөнөкөй жалпак тилге которуп, жакшынакай бир китепче кылып чыгарып, биздин үй бүлөлөргө, кыздарыбызга, болочок энелерибизге таратабыз деген бир оюбуз бар да. Кыздарга жардам берип жатсыздар да. Анан мисалы мен турмушка чыктым. Анан жолдошум менен ошол турмушта кыл келишпей, турмуштун муштумуна чыдай албай мен ошол турмуштан жабыркап калдым да. Анан мага кандай жардам бере аласыздар? Кээде турмуштар кандай болот? Аялы жакшы болуп чыгат,
тескери мырзасы ичип келет же дагы бирдеке берет, чынында эле мындай аял кор болуп калат да. Ал аялдын түпкү теги ал дагы ичкичилик менен өтөт, 2 балдар жетимканага берилет же көчөдө калып кетет да. Ошондой акыбалда силер кандай жардам бересиңер дедим да. Сөзүн төркүнү ошо да болду. Сен ошентип ыйлактап бизге келдиң. Биз колубуздан келген жардамыбыз сага моралдык жактан, психикалык жактан. Сен келер менен биз сага жумуш таап бере албайбыз. Анткени сен биринчи мээңди эс алдырышың керек. Сен психикалык жактан жабырып калгансың. Дайыма токмок жей берип, дайыма кыйкырынып, нерв болуп дегендей. Ал нерсенин бардыгы балдарга таасир этет. Алгач биз сага моралдык жактан, психикалык жактан жардам беребиз. Сен бардык жагыңа толук кандуу болгондо, биз сенин ушул мындай жандыйдың тынчып калганын сезгенде гана биз сага жакшы жумуш таап берип, балким балдарыңды бала бакча өткөрүп, батир таап берип, балким жардам беребиз. Ошол деңгээлге жетебиз эгер силер бизди колдоп берсеңер. Жакшы, келиңиз Перзече, сизге суроо задайын. Ушул Кыргызстанда дагы бир айымдар менен иштеген атайын бир уюмдардын саны күндө өсүүдө, чындыгында анан алардын көпчүлүгү бул айымдардын укугун коргоо болуп эсептелинет. Анан сиздердин уюмдун башка аял заты менен иштешкен уюмдардан өзгөчөлүгүңүздөр? Көрсө, мына бүгүнкү күндө биздин айымдарыбыз биринчиден Кыргызстанда 6000ден ашык аялда онкологияга дуушар болгон адамдардын саны көп да. Анын арасынан бир 70% айымдар. Болгондо дагы онкология багытында, мисалы үчүн рак шейки матки, маммология багытында абдан көп орчундуу маселелер бар экен да. Врачтарга көрүнүүгө мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек экен. Анткени бир гана Бишкекте, бир гана Ош шаарында онкологический центр бар экен. Демек, алыскы Баткенден, Чаткалдан айымдарыбыз ал больницаларга бара албайт экен. Ал врачтардын кеңешине же болбосо медосмотрго мүмкүнчүлүгү чектелет экен. Жана муну ушул багытта, демек ушул багытта түздүрүп берүү. Ооба. Жогорку кеңештин депутаттары менен бир баарлашканыбызда, учурда бир мамлекеттик эмес уюмдардын саны күндө өсүүдө, бирок алар эшик каккылап эле бир бул мыйзамды кабыл алгыла, тигил мыйзамды кабыл алгыла деп бизди тажатып жаткан учуру. Анан көпчүлүгү биздин Кыргызстандын мыйзам менен иштебей, ичери өзүнчө бир мыйзамдарды кабыл алып, өз билгендерин кылып атат деген ой пикирин айтышты эле. Анан сиздерге суроо: Кыргызстандын гана мыйзамы менен иш алып барасыздарбы же кошумча мыйзам кабыл алгансыздарбы? Иш чарабыз Кыргызстандын гана мыйзам ченеминде болот. Бирок мен да сени кошумчалап кетким келип атат, ушул учурдан пайдаланып. Ошо сыртта жүргөн кезимде, Россиялап, Москвада жүргөн кезимде бир грузин аял менен баарлашып калсам, пикир алмашып калсам, ал айтты да: мен иштеген жерде кыргыз кыздар көп деди. 14 жашар, 15 жашар, 19дасы бар, 25дегиси бар дейт. Мен таң калам дейт. Ушунчалык баатыр эл экенсиңер дейт. Баатыр эл экенсиңер, өзүңөрдүн президентиңерди өзүңөргө каалабаганыңарды каалаган президентиңерди коюп алдыңар дейт. Анан эмне үчүн силер кыздарыңарды сактабайсыңар дейт. Биздин грузиндер дейт 14-15 жашар кыздарын акча таап кел деп жибербейт дейт. Биздин грузиндер жанагы биздин жазылбаган закону бар экен. Турмушка чыккан гана кыздар келет экен, үй бүлөсүнүн уруксаты менен 25 жаштан өткөндөн кийин. Ошону биздин отурган жанагы мыйзам чыгарып аткандарыбыз кандайдыр бир деңгээлде карап көрүп, анан жаш кыздарды акча таап келиш үчүн алыска чыгарганга тыюу салса жакшы эле болмок. Баягы кийим тигүүдө дагы жолукчан кыздарга көпчүлүк бир мамлекеттик эмес уюмдардын көпчүлүгү каршы. Бирок сизге суроо: ушул жолукчан кыздар ошол учурда баягы мектеп формасы боюнча талаш тартышта ара жолдо калып калбаш үчүн кандай сунушту айтат элеңиз? Балким сиз ушундай бир өзгөчө форма тигип чыгат белеңиз ушул мектеп окуучулары үчүн. Алардын дагы укугу болуп атпайбы? Алардын да кызыкчылыгы, сиздер жүргүзө турган иш болуп атат. Жайдын этегинде чоң фестиваль өткөрөлүк деп атабыз да. Ал фестивалда көчмөн калктардын улуттук кийимдери чагылдыра турган международный фестиваль өткөрөлүк деп жатабыз. Балким ошол учурда сиздин берген сурооңузга бул жөнүндө көп ойлонбоп турмун. Балким бир ой туулуп калар. Кийинки биздин конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Башка өлкөдө жүргөн айымдарыбызга карата кандай иштерди жүргүзөсүздөр? Жашоо шарты ошондой болуп атат. Алар мажбур түрдө кетишип атат да. Ал эми кантип аларга жардам бере алабыз? Ар бир мамлекетте бүгүнкү күнү биздин
чыган мырзаларыбыз, чыган айымдарыбыз жалгыз өзүнүн оокатын жасабастан уюшулуп ынтымакташууга аракеттер бар да. Бүт мамлекеттерде керек болчу болсо ар бир шаарда чакан уюшулган кыргыздардын ушул бир жамааттары бар, диаспора деп атайбыз да. Мына ошол диаспоралык уюмдар менен биз тыгыз байланышта иштешип, алар менен буюрса ушул багытта көптөгөн жумуштарды алып барабыз. Анткени өзүбүз жакшы билебиз, көпчүлүгүбүз күбө болдук. Биздин кыздарыбызды, мырзаларыбыз мисалы үчүн видеого тартып интернетке чыгарып салган кездер болуп атты. Албетте бул жерде бир өтө маанилүү көйгөй бар. Бул жоопкерчилик маселеси. Бул топ аркылуу ислам динине кандай кызмат кыласыздар? Ислам динине кызматты кылып эле жатабыз күн сайын. Кадам сайын ислам динине кызмат кылып атабыз. Мисал келтирет. Мисалы, ыймандуу бол, каяш айтпа, улууга урмат, кичүүгө ызат, өзүңдүн боюңду таза алып жүр, колуңдан келсе 5 убак намаз окугун. Азыркы жакшы болду. Жаштар 5 убак намаз окушат. Мен ушуга ушундай ыраазымын. Бизди болсо заман намаздан алыстатып койгон, бирок мен дагы колумдан келишинче Кудайга жалынып намазды молдолордун айтканы боюнча маал менен окуйм. Кандай туура эмес. Бул топту түзүү менен коомго тийгизген пайдаңыздар кайсы? Биринчиден өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздарды ойлодуңуздарбы же элдинби дейт? Бул жерде мен ойлобойм биздин өзүбүздүн жекече кызыкчылыгыбыз бар деп. Кыргыз кыздары үчүн кызмат кылам деп жаткан экенсиздер. Эми өзүңүз айтсаңыз, чыныгы кыргыздын кызы кандай болуш керек? Чыныгы кыргыздын кызы деп өзүңүздөр билгендей Алыкул Осмоновдун кино тасмасы жарыкка чыккан. 1960-55 жылдары. Нукура кыргыздын жүзү берилген. Баамдап көрсөңүздөр болот. Ал жерде эмнени билдирет? Ал жерде кыздын тизеден ылды кийген көйнөгү, үстүнө болгон чыптамасы, чачы өрүлүп ташталганы. Жогоруда сизге да бир суроо берилди эле, бирок дагы бир ирет берилген экен, ошого дагы жооп ала кетели. Толуктап өтүңүз. Көп интервьюңузда Кудайды оозго алып сүйлөйсүз, бирок бул жолу бейөкмөт уюмдарга кошулуп, эн аталарды күнөөлүү дегениңиз мени таң калдырды. Бул уят эмеспи сиз үчүн дейт? Болгону мен ошол жанагы кызынын ден соолугун ойлобой, кызынын эмне кийип, эмне ичип жүрүп кайсы жерде түнөп атат, кимдин буттун жууп атат, кандай иште иштеп атат, ошо ата-энечи бар баш багып көрүп келсе, кандай шарттарда. Кээ бир ата-энелер ошон билбей туруп баласын жейт, ал намыстанат. Намыстанганынан ал келбегенен ал кызы зордук зомбулук көрөтпайбы, түшүнсөңүздөр. Мен болгон ошону эле айттым сиздерге. Ал эми ал адамдын ою, тигил пикирдин ою бул ушул интернет булактарында жайгашылган болсо, бул жакшы жыйынтык. Мен абдан сүйүнүп атам. Демек бизди угуптур, бизди көрүптүр, ушундай талкуу. Бул абдан жакшы нерсе. Сиздердин уюмду ким каржылайт? Бизде ички жазылган, өзүбүздүн мыйзам чегинде жазылган ички эрежелерибиз бар. Мына ошо эрежелердин негизинде биз кирип мүчө болуп, ушу иштешет элем, жардам берет элем, чогуу иштешели деген бир жарандарга бизде мүчөлүк взнос бар. Ошол ар бир негизи кыргыз мамлекетинде бул мыйзам ченемдүү нерсе. Биз ошо мүчөлүк взностордун эсебинен ишмердүүлүктү улантып атабыз. Акча төлөйт. Бирок мүчөлөр эле. Алын алдыда дагы бир нече суроолор, талкуулар болмокчу, бизден алыстабаңыздар. Сиздер мына уюм катары иштеп атпайсыздарбы? Анан көбүнчө теориялык жактан пландап жатырсыздар да, эми иш жүзүндө кандай ишке ашырыш керек? Маселен, жана миграциялык суроолор боюнча жаш өспүрүм кыздардын чыгып кетүүсү, алардын алдын ала кантип алса болот? Эми ошолго атайын программаңыздар барбы? Биз миграция жаатында көп жылдан бери иштейбиз. Мына 10 жылдан ашып калды. Анткени бул миграция көп жылдан бери Кыргызстан суверендүүлүгүндө эгемендүүлүк алгандан бери эле абдан чоң көрүнүшкө айланбадыбы? Албетте сиз айткан сөзгө дагы бир нерсе кошула албайм. Бул теориялык эмес, көп нерсе практикалык. Биздин уюшулгандыгыбыз бул практикалык нерсе. Анткени айтып атпаймынбы, бул жеке энтузиазмга гана басым жасап топтолгон жерибиз жок. Практикалык чоң тажрыйбасы болгон уюмдар да катарыбызда бар да. Албетте биз жана студенттер менен иштеп баштаганбыз, иштеп атабыз. Андан сырткары кеңеш кызматын көрсөтүп атабыз. Айтылган жерлерге барып чакан жамааттарда өзүбүздүн жардамыбызды берип атабыз. Кеңеш кызматын мисалы үчүн мындай кандай десем адресина ушул багытта мындай практикалык чоң жумуштар жасалып атат. Андан сырткары чоң программа иштеп чыгып атабыз. Ал программанын ичинде жана көчмөндөр оюн фестивали, кыргыздын укура баалуулуктары, бул тамак ашы, тарыхыбызда, каада салтыбызда, мунун баары практикалык жумуш. Сиздердин уюмуңуздар жалпы эле кыздарга арналган уюм да, 40 кыз деп. Эми ушул 40 кыз уюму
ошол кыздарды жакшы жолго багыттаган, жакшы жакка өгүттөгөн кандай маданий иш-чараларды алып барасыздар? Мисалы үчүн ошол сыртта жүргөндө нооруздар өткөрүлдү. Нооруздарда ошол эле умаяне, ошол эле тазалануу, үйдү тазалоо, чөйрөңдү тазалоо, ошол иштер, маданий иштер өткөрүлүп келди. 20 жыл болду ал иштердин баары өткөрүлүп келди. Ушул иш-чараны өткөрүп атыпсыздар. Анан эми башталыш экен, баягы студенттер менен жолугатабыз, айымдар менен жолугатабыз деп атасыздар. Коомчулуктагы айымдар кандай кабыл алып атат? Айымдар жакшы эле кабыл алып жатышат. Анткени азыр бизде жумушсуздук абдан көп да. Биз каалаган кыздарды кол өнөрчүлүккө үйрөтүп жатабыз. Сизден үйрөнөйүн деп мынтип келгендер болот атабы кыздар арасында? Абдан көп кыздар келишет. Кээ бирлер сурашат, сиз окутканга канча акча аласыз деп. Мен айтып кетет элем, эгерде каалоочулар болсо, бул бекер, келип үйрөнсөңүздөр болот. Жана дагы бул үчүн эмгек маянаңыздарды алсаңыздар болот. Ушул сиздер жалпы Кыргызстандагы ушул айымдар менен иш алып барган уюмдар менен биргеликте иш алып барасыздарбы, же биз кыргыз биз өзүнчөбүз деген багыттабы? Биргеликте алып барабыз. Биз билесиздерби, бир элдин арасында айтылып жүргөн бир жакшы сөз бар да. Бул илгертен бери келаткан сөз. Бир чыбыкты сындырыш жеңил эле, бирок эгер ал бир топ болчу болсо сындыра албайбыз депчи. Мен дагы бир жолу басып элейин, биз жалгыз уюм эмеспиз бул багытта. Көп уюмдар бар. Биз дагы бир мүмкүнчүлүкпүз. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү топтоо менен ушул чоң максатка жетүүгө бир жакшы өбөлгө түзөлү деген бир ой да. Бир бутагыбыз. Албетте бир бутагыбыз. Анан биз жалгыз эле баарын кыйратып салабыз деген сөздөн алыспыз. Бирок эгерде биздин да аракет салым кылчу болсо жакшы болмок. Сиздер жеке эле айымдарга эмес, жана мырзаларга да жардам бере алабыз дедиңиздер. Бул жерде сиздер кандай жардам бере аласыздар жана келечекте кандай пландарыңыздар бар? Тактан айтып койсоңуз жакшы болмок. Үй бүлөдөгү кут, береке, бакыт болуш үчүн мырзанын дагы абдан чоң салымы керек. Туура эмес айтып атамбы, кыздар? Биздин күйөөлөрүбүз сөзсүз түрдө бизге жардам бербесе, биз үй бүлөнү бактылуу деңгээлге алып чыга албайбыз. Ошондой эле мамлекетти. Мына ушул багытта биз мырзаларыбыз менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кыргыз уюму аталып атпайсыздарбы? Анан сизден Перизат эжеден башка эч бир кыргыз кийимин көргөн жокпуз да. Мындай символикалуу түрдө аталгандан кийин символикалуу түрдө балким кыргызча кийинип келсеңиздер жакшы болмок деген пикирде. Ооба, жогоруда ал тургай, жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар. Улуттук тилде сүйлөшпөйбү деген ой пикир кетти. Ал вечерний Бишкекте шарт ошондой болуп калыптыр. Орусча даярдагандыгына байланыштуу, жана жалаң орус журналисттер келгендигине байланыштуу орусча сүйлөшкө туура келип калды да. Бирок эч бирибиз кыргызча сүйлөөнө кыйналган жерибиз жок. Болгондо дагы мына эжекеңер кыргыз кийимде, мен кыргыз кийимде. Гүлайым эже жумуштан келгендигине байланыштуу, бирок мынакей көз салыңыздар. Бул кыргызча. Гүлнара эжекеңер болсо, айтып атпаймынбы, 20 жылдан бери кыргыздын каада салтын даңазалаган кишилердин бири. Кыргыз болгондуктан кыргызча кийинип жүрсүн, кыргыздын кийимин кийип жүр деген сөз эмес. Ошол кыргызча мындай жакшынакай кийинип жүрсө болот деп силерге көрсөтүп атабыз. Мен кыргызча эле кийинип жүрөм. Көпчүлүк учурунда. Эжең дагы. Эжең кыргыздын кийимдерин Латвия өлкөсүнө, Тува өлкөсүнө, Якутияга, ошол жака чейин даңазалаган эжең. Азыр сөздөн кичине неметип атат, таканчыктап атат. Кыргызча да таптаза сүйлөй алам, орусча да таптаза сүйлөй алам. Жалаңга эле кыргыз болуп, кыргызча эле сүйлө дегенден алыспыз. Урааныңыздар эмне? Урааныңыздарды билеличи? Мына көп нерсе ушундан билинет. Урааныңыздар. Урааныбыз ыймандуу, кыргыздын адеп акылагын түшүнгөн кыргыздын жаш кыз келиндери болуш. Жакшы. Балыктарды алып жүрөсүздар да, анан атына затты жарашып, кыргызча кийинип, башыңыздарга ак жоолук салынып, балким нукура кыргыздын жүзүн көргөзүп келсеңиздер жакшы болмок деген гана пикирди айттым. Чоң рахмат. Бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү аялдардын укугун коргойбуз деп атып эле, анан ушул айымдарды жолдошуна каршы кылып койгон учурлар да болуп калат экен. Ал тургай балдардын укугун коргойбуз деп атып, бала менен эн атанын ортосундагы бир каршылыктарды жаратып койгон учурлар болуп аткан экен. Мына ушуга дагы сиздер андай эмеспи? Эмне үчүн ушул суроону бербейт деп таң калып аткам чындыгында.
негизи биздин табиятыбызда эч качан кыргыз мырзалары айымдарыбызды басынткан эмес. Бирок бүгүнкү күндө туура айтып атасыз, батыштын бир кантайдыр бир принциптерине негизделип биз балдардын укугу деп көтөрмөлөп атабыз, аялдардын укугу деп көтөрмөлөп атабыз да, бирок биздин уюм андайга бир аз каршыбыз. Биз өзүбүздүн бала укуктарды сактайлы деген ушундан чыгып атат да. Бирок ошол эле учурда биз бийлик талашкан жерибиз жок да. Биз мырзаларыбызга кол кабыш бололу, үй бүлөбүздү, элибизди, жерибизди мындай өнүгүү жолуна алып чыгууга салым кылалы деген эле бир максат. Рахмат. Сиздердин уюмда жалаң эле орто билимдүү айымдар барбы же мындай жаш студенттерди алса болобу? Билимиңиз жок болсо дагы, эгерде жан дүйнөңүз эңсеп, ошол сиздин кандайдыр бир деңгээлде чечимиңиз болчу болсо, биз кызматташууга даярбыз. Билим боюнча, жаш боюнча чектөө жок. Эми ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы, жалпы коомчулукту эске алып туруп, жалпы сиздерди көрүп аткан айымдарды эске алып туруп көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. 30 секундтадан. Биздин кыздарыбыз дайыма ыймандуу, чырайлуу, жүздөрүнө нур тамып, жүздөрүндө дайыма жылмаюу болсун. Ал эми ыйлагандары ыйлары бир гана бактылуулуктан болсун. Сиздерге чоң рахмат. Кыргыздын аялдарынын, кыздарынын, келиндеринин өзүнүн ким экенин билип, жолу кандай экенин билип жүрүшүн өтө каалар элем. Ушул силерге окшогон жакшынакай кыздар кийин эне болуп, татынакай силерге окшогон кыздарды тарбиялап, ошолордон кыздарыңардын кызы жакшы, тигинин кызы жакшы, мунун баласы жакшы деген гана сөздөрдү угуп жүргөнүңөрдү каалар элем. Сиздер чакыргандыгыңыздарга чоң рахмат. Бардыгыбызга, өзүмө, бардык кыргыздын мырзаларына, кыздарына ыйман тилейм. Бүгүнкү күндөгү терс көрүнүштөрдүн пайда болушу же болбосо мындай калыптанып сиңип бараткандыгында мен бир эле нерсени көрөм да, жол катары, чыгуу жол катары. Бул биздин улуттук өнүгүүнүн идеологиясынын жоктугу деп ойлойм да. Мына ушул системаны өзгөртүүдө же болбосо идеологияны элге сиңирүүгө өзгөчө көңүл бурушубуз керек экендигин ойлойм. Рахмат. Илим жеримдеп кызмат кылуу албетте жакшы нерсе, бирок ошону менен биргеликте кыргыздын каада салтын, үрп адатын жана динин унутпоосу зарыл. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.